Бул парламентте да мындай кайым айтуучулар башталды, өзүң эле көрсөтөсүң. Мен сизден суранганым тынч эле отуруп берип коюңуздар, суранышты атам. Микрофонго чыгып сүйлөңүз, жооп берейин. Микрофонго чыгып сүйлөңүз, жооп берейин. Кантип атта сүйлөйм? Мен сизге конкретно эмне деп сүйлөдүм? Эми кичине угуп берип койгула да, айланайын, бул парламент го. Мен сизге конкретно айтып атамбы? Конкретно Акылбек байке деп айттымбы? Акылбек мырза деп айттымбы? Общий айтып атсам, мына сүйлөшүп атышпайбы? Ошолорго айтып атам. Мындай урматтуу депутаттар, тынчтанып угуп коюңуздар, урматтуу депутаттар. Мен не тура эмес нерсе айтып атамбы? Бири-бирибизге урматтуу көрсөтөлү, угуп алып атабыз. Вообще укпайсыңар мояка чыккандардычы? Бажа-бажа, гыжы-гыжы, быжы-быжы болуп эле базарда отурганда жазышат комментарийге. Комментарийге жазышат, неге сүйлөп атканда эч ким укпай эле деп. Айланайындар, бири-бирибизди урматтайлы да. Ушул жерге өкмөт келсе-чи, үнүңөр чыкпай калат. Өзүңөр кылып атпайсыңар, урматтуулар, коллега. Мен силерди сыйлайт элем. Эгер спикер болсо, вице-спикер болсо, анан жогорку кеңеш, которуңчу, жогорку кеңеш чындап коллегиальный орган болсо, силер баштагансыңар. Мен силерге айткам, жана мэр таракан кылып жүрөт, андай-мындай дегенде. Бирөөмөр сүйлөдүңөрбү? Ошол жерде депутаттын ыйгарым укуктарын бирөөмөр защищать эттиңерби? Биринчиден, экинчиден жанакы эшиктин артына алып барып туруп, сен эл үчүн сүйлөп калдың беле деген сөздөрдү мен дагы айткан эмесмин го, немеге чыгарган эмесмин элдерге. Сен элдер үчүн сүйлөп калдың беле деп мен эшиктин артына алып барганда. Мындай коллегалар, барыбыз, силер дагы спикерлер, вице-спикерлер, коллегалар. Мен дагы бир жолу айтып атам, силер туура айттыңыз. Урматтоо деп. Ошондо мен урматтап койсоңор, мен ошондо урматтоону көрсөтмөкмүн. Могу жерге келгенде баарыңар айткансыңар, урматтуу спикер, сиз да айткансыз, биз коллегиальный органбыз дегенбиз. Туурабы? Кана коллегиальный орган болгондар? Эмнеге мен жалгыз барып туруп айыл өкмөттөр менен, акимдер менен, мэрлер менен тытышып жүрүшүм керек? Эмнеге мен жумушумду аткарганда тоскоолдук болуш керек? Эмнеге мен жумушумду аткарып атканда тоскоолдук болуп атса, бирөөңөр сүйлөбөйсүңөр? Анан туруп ушул жерден мындай тынчыраак болуп берип койгулачы десе, сен айтып сүйлөбө, мындай тигиндей деп акыл үйрөтөсүңөр магачы. Анан мен силерге бир нерсени айтып кетейин. Азыр айтып калдыңар могу жерде, сиз урматтуу спикер өзүңүз айттыңыз. Депутаттарга каршы сүйлөгөн депутат болгон эмес деп. Болгон. Азыр урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул жерде туруп ушундай сөздөрдү сүйлөп атканда, ушундай коллегалар шылдыңдап турган анында. Бирок азыр президент болуп отурат. Ошон үчүн мындай, мен силерге дагы бир жолу айтып кетейин. Мен силер менен кайым айтышканга киргим келген эмес. Келбейт дагы. Бирок мага урматтуу көрсөтсөңөр, мен ушундай адам, мен урматтуу көрсөтүп берем. Бирок жөн эле мага айтып, биз барыбыз бири-бирибизди урматтайбыз, андай-мындай деп тургандан кийин мага урматтуу көрсөтпөсөңөр, мен аны көрөм. Ошондой жооп берем. Рахмат. Эл мырзага зубур аябай жайлап кетти туугандар. Кулуңуздардан келишинче жардам кылып коюңуздарды суранабыз. Апасынын колунда 2 миллион каражат жоголду. Дагы 500 000 сом жетпей турат. Ошол сумма чогулса, Аллах насип кылса, операцияга кетишет. Күнүгө бала басканда кыйналып жатат. Атасынын жоктугунан эниси да аябай баласынын операциясы үчүн каражат таба албай кыйналып кетти. Аз калды буйруса туугандар. Биз сиздерге жеткиребиз видеону. Кайрымдуулук кылуу сиздерден туугандар. Берген садакаңыздар кабыл болсун. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Биринчиден, сиз жалпы депутаттарга баа бергенге акыңыз жок. Сиз коллегаларыңызды сыйлагыңыз. Сиз өзүңүзгө жооп бересиз, өзүңүзгө баа бересиз. Бул бир. Экинчиден, өкмөт келгенде унчукпай калган эч ким жок.
өкмөт сизден айырмаланып конкреттүү түрдө программаларды, маселелерди алып келет, кунт коюп угабыз, суроолорду беребиз. Эгер ойду тоону сизге окшоп сүйлөсө, анда конкрет ошондой сөз болмок, жооп болмок. Аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосуна бир депутат эч качан от жакпаш керек. Биздин максатыбыз мамлекетти өнүгүш керек, элдин бакубат жашоосун камсыз кылышыбыз керек. Ошонун негизинде ушундай өнүгүү өсүүлөр болуп атат. Сиз кимден коркосуз, кимден коркпойсуз, ал сиздин ишиңиз. Биз да сизден коркпойбуз. Бул жерде кыргыздын жакшы сөзү бар. Сыйга сый, сыйга бал дейт. Сыйга татыктуусузбу? Сыйлайбыз. Сыйга татыктуу эмеспи? Ошо жараша баа берилет. Ошон үчүн бул жерде туруп алып, жалгыз эле сиз ак карга болуп, кыйын боло бербей, жалпы жогорку кеңешти урматтап сыйлаңыз. Мен сизге айтып коеюн. Өзүңүзгө жооп бериңиз, өзүңүздүн депутаттык ишмердигиңиз жөнүндө сүйлөңүз. Жалпы парламенттин депутаттарын сыйлаңыз. Сыйласаңыз сыйга тең болосуз. Сыйлабасаңыз ошого жараша сизге мамиле болот. Азыр бир жигит чалып атат да Бишкектен. Кече Бишкекке машина алганы акча көтөрүп алып барган экен эле. Анан 1-2 күн машина издептир. Кече 3-күнү машина издеп, анан таппай обедтерде бираз баш ооруп отуруп калып, анан энергетик ичкен экен. Энергетик ичип, эси ооп жыгылып калыптыр. Анан акчасын бирөө алып кетип калыптыр. Мындайча айтканда акчасын жоготуптур да. Өзү эси ооп жыгылып калыптыр, эч нерсени билбейм дейт. Эмнеден болуп атат? Бул энергетиктен болуп атат да. Энергетик ичип, давлениям көтөрүлүп, эси ооп жыгылып калыппын дейт да. Мен канча айтам сиздерге? Энергетик ичкен жаштар, жигиттер, азыр кыз балдар да ичип калды көбү. Энергетик ичпегиле деп кайра какшап айтса да иче берет экенсиз. Өзү силерди ичкиле деш керек экен. Ошондо ичпей каласыңарбы билбейм. Бул биринчиден сахарды көтөрөт. Эртең сахар болуп каласыңар. Экинчиден бөйрөктү жейт. Жүрөктү отургузат. Анан эркек балдар эртең тиги жагыңар иштебей калат. Ачыгын эле айтайын. Себеби ошого зависимый болуп каласыңар да. Ошого зависимый болуп каласыңар. Анан сахар болгон адам эркекти жактан бираз мына урологдор деле айтып жүрөт, медиктер айтып жүрөт. Эркектик жактан бираз слабыйраак болуп калат. Ушул жагында эске алып койгула. Силер бүгүн жашсыңар, энергия алуусуңар, күчкө толтурасыңар. Бирок 50ден ашканда, 40тан ашканда эртең пырк болуп калышыңар мүмкүн да. Ошон үчүн энергетиктен алысыраак болгула. Мен атын атабай айтам. Атын атасам сразу сотко берет буларчы. Ошол эми силер жакшы болсун, ден соолугу чың болсун, ичпесин, эси ооп жыгылып калбасын, акчасын жоготпосун деп атам да. Күйгөнүм үчүн айтып атам. Болбосо мага баары бир эмеспи.